Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы жетекчиси Болсунбек Казаковго козголгон кылмыш ишинин алкагында капитал жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Дибиров шектүү катары кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Болсунбек Казаков өзү 10 апрелде, анын мурдагы орун басары Бакытбек Мураталиев 13 апрелде кармалган. Аларга каршы кылмыш жаза кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 307 беренеси лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашыруудан кызмат абалын мыйзамсыз пайдалануу менен кылмыш иши козголгон. Казаков менен Мураталиев боюнча 1-май райондук соту чечим чыгарып, аларды 1 айга камакка алган. 200 000 доллар пара алууга шектелип кармалган прокуратура кызматкери Улан Чалбаев ооруканага түштү. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Улан Чалбаев кан басымы көтөрүлгөнүнө байланыштуу ооруканага жаткырылды. Калган маалыматтар айтылбайт, деди УКМКнын басма сөз кызматы. Эске сала кетсек, кечээ 16 апрелде башкы прокуратуранын прокурорлордун соттордогу ыйгарым укуктарынын камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Улан Чалбаев 200 000 доллар пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Кечээ КамАЗдын алдында калып каза тапкан келиндин боюнда бар экендигин Бишкектин тез жардам көрсөтүү борборунан айтышты. Белгилей кетсек, кырсык 16 апрель күнү кечинде Ауизов көчөсүндө болгон. Түндүк тарапты көздөй бараткан жүк ташуучу унаа 15 жаштагы кыз менен 20 жаштагы келинди коюп кеткен. Анын кесепетинен жабыркагандар ошол жерден көз жумган. КамАЗды айдап бараткан 60 жаштагы айдоочу окуя болгон жерден кеткен эмес. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кыз менен келин унаа коюп кеткенден кийин тирүү болгонун, бирок тез жардам келгиче үзүлүп кеткенин маалымдады. Бардык материалдар тергөөгө берилип, айдоочу кармалды.